Орусиялык саясатчы жана мамлекеттик думанын депутаты Владимир Жириновский Комсомольская правда радиосуна берген маегинде Кыргыз өлкөсүндө болуп жаткан окуялар жөнүндө комментарий берди. Ал өз сөзүндө өлкөдө болуп жаткан акыркы окуяларга таң калуу менен карап, кыргыздар тактыга келген президенттерин жек көрөрүн айткан. Кыргыздар өз президенттерин жек көрүшөт. Алар ушуну менен 5-чи президентти айдап жатышат. Аскар Акаев кайда? Ал Москвада жашынып жатат. Курманбек Бакиев кайда? Беларуста жашырынып жүрөт. Алмазбек Атамбаев кайда? Түрмөдө жатат. Сооронбай Жээнбеков кайда? Бул эмне демократиябы? Көп партиялуу тоскоолдук 4%. Аларда 7%дык чек бар болчу. Азыр ошол 7%дык өтүүчү чек кайда? Мындай дүйнөнүн эч бир жеринде болгон эмес, болбойт дагы. Болуп жаткандардын бардыгын Бишкектеги эле узурпаторлор, диктаторлор ойлоп тапкан. Израилде 1% босого чекти камсыздаган партиянын өкүлдөрү азыр парламентте отурат. Кыргыз мамлекети Борбор Азияда эң жакыр өлкө. Менин ал жакта туугандарым, Бишкекте жерим да бар. Өлкө жакыр болгондуктан өзүмө тиешелүү жерди да сата албай жатам. Бизге ал жер мураска Совет бийлигинин тушунда берилген. Азыр ал жерде үйлөр бар. Бишкектин борборуна айланды. Мен өзүм ал жактанмын. Алматы жакын жерде. 150 чакырым Дүйшөмбү шаарынан менин туугандарымды 90-жылдары кууп чыгышкан деп билдирген Жириновский. Саясатчы Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун үйү өрттөлдү. Үйдүн жалбырттап күйүп жатканын чагылдырган видео интернет маалымат булактарынан бирине жарыяланды. Күйгөн үйдүн Жапаровго тиешелүү экенин билүү үчүн Super-KG порталы Жапаровдун өзү менен байланышып, андан жооп ала алган жок. Ал эми Жапаровдун жардамчысы экенин айткан жаран так маалымат айтуудан алыс экенин, азыр окуяга комментарий берилбей турганын кошумчалады. Интернет желилерине Дордой Мотор соода комплексинде эркек адам жаш кызды сабап жатканын чагылдырган видео жарыяланды. Видеодо белгисиз эркек адам кызды кантип тепкилеп сабагандыгы көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда жакын жердеги аяланы токтотууга аракет кылган эмес. Бул видео колдонуучулар тарабынан катуу талкууланып жаткандыктан учурда милиция окуя боюнча иликтөө ишин жүргүзүп жатат. Кыргыз өлкөсүндө болуп жаткан окуяларды көңүл сыртында калтырбаган белгилүү орус акыны Максим Федин бул жолу да Кыргызстанга ыры арнады. Ал кезектеги чыгармасында Кыргызстандын жараны болууну каалап жатканын, анын таза абасынан дем алып суусун ичип, адамдары менен сүйлөшүп, жаңы жашоону бул өлкөдө баштагысы келип жатканын жазган. Анын ырында суранам, силерден мага кыргыз паспорту бергилечи деген сап кездешет. Азыркы тапта чыгарма колдонуучулар тарабынан кызуу кепке алынууда. Алардын биринчи тобу Фединге таң калып, бүтө албай жатса, экинчи тобу өкүнмөксүң, кыргыз болуп калганыңда деген сыяктуу билдирүүлөрүн жазып калтырышкан. Албетте алардын ичинен басымдуу бөлүгү жетпеген сүйүү гана тунук таза бойдон калат деген сөз бар. Өр сонун рахмат деп жазгандары да бар. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мээрбек Мискенбаев менен Рустам Ибраимов Жазык кодексинде 264-беренеси массалык башаламандыкты уюштуруу менен козголгон кылмыш ишинин алкагында бүгүн 11-октябрда кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык алар учурда Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында көрсөтмө берип жатышат. Белгилей кетсек, 6-октябрга караган түнү тынчтык митинги массалык башаламандыкка айланган. Анда абактардан бир нече камалып турган жарандар бошотулган. Буга байланыштуу Жазык кодексинин 264-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Бишкек шаарындагы массалык башаламандыктарга байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын жан сакчылары Канат Сагынбаев, Дамир Мусакеев, КСДП партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков, Курсан Асанов кармалып камакка алынган. Атамбаевдин уулдары Сейит жана Кадыр Атамбаевдер президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов да кармалып, күбө катары көрсөтмө берген соң кое берилгени кабарланган. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Балбак Түлөбаевдин арызын өкмөт кабыл алган жок. Бул тууралуу Түлөбаев өзү билдирүү таратты. Айтымында ал жумуштан кетүү тууралуу арыз жазган. Бирок анын арызын өкмөт башчы Садыр Жапаров кабыл алган эмес. Калайык премьер-министр Садыр Нуркожоевичке кирип арызымды бердим. Иллюстрацияга барайын, моралдык укугум жок, кете берейин деп айттым. Кыйын убакта элиңе барып иште, убагы келгенде көрөбүз калганын деп арызымды кабыл алган жок деп жазды Түлөбаев. Кече 10-октябрда Жогорку Кеңештин кезексиз жыйыны өтүп, премьер-министр кызматына Садыр Жапаровдун талапкерлиги каралган. Анда депутаттар Садыр Жапаровду өкмөт башчы кылып шайлашкан болчу.